6 сабак. Тема коммуникация этикасы. Бүгүнкү темабыз коммуникациянын этикасы. Интернет тармагын колдонуудагы эрежелер тууралуу баарлашабыз. Бала кезибизден эле ата-энелерибиз кандай жүрүшүбүз керектигин, эмнени жасаганга болоорун, эмнеге болбостугун үйрөтүп келет. Өзгөчө бөтөн адам менен баарлашууну көп үйрөтөт. Мисалы улуулар менен кантип сылык сүйлөшүү, кантип ыраазычылык билдирүү, кечирим суроо, баарлашууну кандайча жүзөгө ашыруу керектигин жана башка көптөгөн нерселерди үйрөтөт. Ошолордун баары этикет деп аталат. Этикет бул адамдардын коомдо өзүн алып жүрүү эрежелери. Интернет тармагында баарлашуу бул дагы адамдардын коммуникациясы. Интернет баарлашуунун өзгөчө чөйрөсү болсо дагы, анда сылыктыктын белгилүү бир эрежеси бар. Ал тармактык этикет деп аталат. Бул адамдардын интернеттеги виртуалдык баарлашуусундагы аракеттеринин эрежеси. Кээде айрымдар тармактык этикетти бузуп коюшат. Оройлук, сөгүнүү орун алат. Интернеттеги негизги жүрүм-турум эрежелерин билүү зарыл. Электрондук жазышууда дайыма сылык болуңуз. Ошондо сиздин маектешүүчүңүз да сизге сылык мамиле жасайт. Кечки 9-дан кийин негизсиз кат жазуудан же телефон чалуудан оолак болгула. Маектешиңерге орундуу сүрөттөрдү гана жөнөткүлө. Электрондук билдирүүлөрдө сөздөрдүн бардык тамгаларын баш тамга менен жазбагыла. Бул догурунуу катары кабыл алынат жана маектешиңердин көңүлү бузулушу мүмкүн. Кандайдыр бир маалымат камтылган билдирүүлөрдү бейтааныш адамдарга алар өздөрү суранбаса деле жиберүү спам катары кабыл алынат. Бул жагдай көбүнүн кыжырын келтирет. Чыр-чатакка аралашпагыла жана өзүңөр ага жол бербегиле. Быйтыкчаларды болушунча аз колдонгула. Эсиңерде болсо, быйтыкчалар эмоцияны, баарлашуу учурундагы маанайды көрсөтүү үчүн пайдаланылат. Тармакта айрым коркунучтар бар. Эгерде коопсуздук эрежелерин сактасаңар, интернет силер үчүн коопсуз болот. Биринчи эреже: өзүңдүн купуялуулугуңа кам көр. Купуялуулук бул айрым бир маалыматтарды башка адамдардан жашыруун кармоо. Онлайн чөйрөдө сен бардык нерсени купуя жасап жатам деп ойлошуң мүмкүн. Бирок дайыма эле андай боло бербейт. Эч качан жеке маалыматтарыңарды ачык көрсөтпөгүлө. Уюлдук телефон номериңерди, жашаган жериңерди жана башка. Чыныгы атыңарды колдонгуңар келбеген жерде ордуна ник пайдалангыла. Жеке сүрөттөрүңдү же башка маалыматтарыңды бөтөн бирөөлөр сен ойлогондон таптакыр башкача пайдаланышы мүмкүн. Экинчи эреже: улуулардан сурагыла. Эгер силер интернетте кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болсоңор, же кимдир бирөө таарынтса, сөзсүз түрдө ата-энеңерге же мугалимге кайрылуу керек. Бул жерде эч кандай тартынуунун кереги жок. Ата-энең же башка чоң адамдар жардам берип же жакшы кеңеш бере алат. Үчүнчү эреже: бейтааныш адамдардан сак бол. Эгер реалдуу жашоодо силерге бейтааныш адам келип бир жака барууну сунуштаса, андан баш тартып оолак качасыңар, туурабы? Онлайн чөйрөдө да ушундай эле көрүнүш боло турган болсо, эмнегедир көпчүлүк балдар сактыкты унутуп коюшат да макул боло беришет. Бул да кооптуу болушу мүмкүн. Интернеттеги бейтааныш адам менен көчөдөгү бейтааныш адам менен баарлашкандай эле этият баарлашуу керек. Эсиңерде болсун, онлайн досуңар чыныгы жашоодо силер элестеткенден таптакыр башка адам болушу мүмкүн. Виртуалдуу досуңар менен жолугушуудан мурда ата-энеңерден кеңеш алгыла. Ошентип бүгүн эмнелерди биле алдыңар? Интернетте тармактык этикет эрежелерин сактоо керектигин, тармакта коопсуздук эрежелерин сактоо керектигин, өзүң жөнүндө маалыматтарды бейтааныш адамдарга билдирбөө жана бөтөн адам менен жолугушууга барбоо керектигин билдик.